Ар бир аял заты үчүн ден соолук менен катар эле сулуулук, ошондой эле сырткы келбет дагы маанилүү болуп саналат. Бүгүнкү күндө ошол өзүн бир калыпта алып жүргөн Асель Турдалиева эжебиз дагы ушул чуркоону адатка айланткан. Саламатсызбы эже, канча убакыттан бери ушу чуркоо менен машыгып келе жатасыз? Өзү негизгиси мен ар дайым эле зарядкаларды кылып жүргөм, бирок ушу чынын айтайын, чуркаганды абдан жаман көрчүмүн мектептен бери. Чурка десе ушу багы дистанциялар бар го, 100 метрлик, анан 1 километрлик дегенди ыйлагым келчү да, кантип качып кетсем депчи. Анан ушугун эмеге чейин аябай болуп жүрдүм, чуркагым келбей эмне кой. Өзүм кошуна эжекем бар, Медера деген эжекем. Асель кел кичине баспайлы дегенде, эже басса-басайын, только чуркабайм дечүмүн да. Ой, чуркабайбыз, басабыз деп атып анан бул эмнеден башталып калды жана эмне десем, мен айткым да келбейт ушунун атынчы. COVID-19. Ошондо үйдө отуруп калбадыкпы баарыбыз. Анан мен деген баягы постоянно чуркап жүргөн айым мындай оордума турбайм да, үйдө да отура албайм, мен батпай кетем үйгө. Анан баягы бизде деген удаленкага кет киргенде аябай сүйүндүм. Ой, бир уйкум канат экен. Ой, бир ушундай уктайт экенмин. Анан эми уктадым, 1 күн уктадым, 2 күн, 3 күн уктадым. 4-чү күнү үйгө батпай баштадым да. Эмне кылсам, анан баягы йоганы кылып жүргөм. Үйдөн йоганы кылам, зумбаны бийлеп коем. Бирок баягы эшикке чыккандан коркунуч сезим болду да. Эч ким эч жака чыкпагыла анымын деп атат. Карасам эл жок эшикте. Анан эжеме чалдым, эже басабыз деп аттыңыз элеңиз, келиң сен басалы. Анан ошол менен эле эртең менен басып аттык, кечинде басып аттык. Анан карасам баскан мага болбойт экен да, мен обязательно мондай чуркашым керек деп. Анан дедим, акырындан чуркайм деп, анан тиги биякта ошол кезде апашкалар дагы кичинеден басып баштады. Бир күнү карасам эле бир кичинекей апа чуркап бартат, мынтип алып. Акырында эмелерин алып, чуркаган тилемесе, мындай бассаң эле болот да. Ал болсо мен кичинекей мындай на цыпочках аябай чуркап аткандай да. Ушу апачалык жокму дедим. Кой мен чуркайм деп анан медерис эме басып келе бериңиз дедим да, анан ушундайынан чуркадык. Мен ушу кичи райондо турам да. Ошондо анан биринчи акырын мен ушу өзүмдүн районумду эле билбептирмин, кандай эмеде турган. Анан ошону акырын анан бир күнү полностью айландым. Айланып карасам болгону 3,5 километр болот экен. Биздин кичи районубуз айланып баарын айланганда 3 километр. Анан шагомерди койдум да, анан баягы күндө 2 мал эрте мененкисин деген чуркайбыз, кечкисин басып баягы кичине эме кылып аттык. Масканы тагынып алабыз, андан кийин акырындан элдер көбөйө баштады. Ошондон эле бүттү, мага ушунчалык чуркаган жакты. Анан кийин билдим да, кийин мага ошо врач досторум айтып калды, туп-тура кылгансың депчи. Адам үйдө жата бербеш керек депчи, моореки пандемияда. Адамда кан жүгүрүп туруш керек. Бир да күн калтырган жокмун. Биринчи баягы 45 мүнөт эмес, азыр болсо 2 саатка чейин созулуп кетет кээ кезде. Анткени мен өзү негизгиси эрте менен аябай эрте турам. 5 деле ойгонуп алам, болду. Мурун деле ушундай болчумун. Анан азыр айтып калышат, тиги убакыт өскөн сайын, возраст келген сайын адам деген уйкусу жоголот. Андан эмес, мен мурун эле кичинекей кезимден бери аябай сак кулакмын да. Анан орустар да айтып коет го, мен саба эмесмин, мен жабаранакмын деп. Ошонтип отуруп анан мына азыр мына кышка карабай чуркайм, абдан сонун. Бизди көрүп атасыңар. Биягыбыз тоо, абабыз таза. Анан мен баарын айтат элем, сен да чурка. Ой, мен жашмын, мен я успею эмес. Өтө эле мондай спортсмендерде болуп чуркаштын кереги жок, бирок баягы таза аба, эрте мененкисин абдан жакшы да. Анан бул өзүңө дагы, ден соолугуңа дагы абдан жакшы болот. Чуркаганда кандай эрежелерди сактайсыз? Чуркоодо мындай экен да, мен мунун баарын изилдеп да чыктым да, спортсмендер менен да сүйлөшүп көрдүм. Чынында аябай катуу чуркап, 3 километр болсо 3 километр чуркаган болбойт. Тем более биздин возрастта да, анткени деген мурун чуркап көнбөгөндөн кийин бул организмге деген аябай стресс болот да, биринчиден. Экинчиден биз жүрөктү отургузуп алышыбыз мүмкүн. Үчүнчүдөн мен мындай чуркайм да, вот чуркап баратам, чуркайм, кичине чуркап. Биринчиде бул деген эме кардио упражнениялер деп коет да. Баягы денени деген эме кылыш керек, канды жүгүртүш керек да. Ошон үчүн биринчи басып, интенсивно басыш керек, басып туруп анан кийин чуркоого өтүш керек. Дем алууң аябай баягы импульсивный болуп баштайт да, ошол кезде деген акырын кайта басыш керек да, токтобош керек. Ошон үчүн чередовать этиш керек да. Сиз ошо чуркагандан кийин кандай көнүгүүлөрдү жасайсыз?
негизгиси бул мындай да, ар ким ар кандай кылат. Мен эртеменкисин турам дагы, чынын айтканда туруп эле суу ичем, 1 стакан суу ичем. Ага деген мен эфирный масло деп коет, эме лимондун. Ошондон 1 капля эме кылып коем, капать этип туруп эле ошону ичип алып туруп эле чыгам. Ошодан где-то бир 45 мүнөттөй ошо чуркоого кетет. Андан кийин келип бизде өзүбүздүн үйүбүздүн жанында аркасында кичинекей бир площадка бар. Ошол жерде кичине турник асынып коем, же болбосо ошентип келип туруп анан могу жана башымды айлантпадымбы? Оңго, солго. Бул нерсени бир мындай эле бир 2-3 эмес, же болбосо 8ди кылып коюшат, 10ду кылып коюшат. Мунун дагы бир жакшы өзүнүн бир сыйкыры бар деп коеюн. Мен эмеден баштагам, 50дөн. Бир тарапка 50, бир тарапка 50. Аны мондай туруп, мындай кылбастан бүт денени бошотуп коюп туруп жасайсың да. Бул эмнеге жакшы экен? Мен ушу көлгө барганда бир жакшы бир айымдан үйрөнгөм. Меники азыр бир тарапка 300 болсо, бир тарапка да 300, азыр 600га жеттим. 1000ге жетип киришим керек болот. Эмне себеп? Жана мен хондроз болуп калдым, анан бул жерим ооруйт, анан биягым ооруйт, анан айымдарга дагы бул плюс эмеси, дагы бир жакшы нерсеси. Экинчи подбородок чыгып калды дейт эмеспи? Ошого да жакшы экен да. Ошондо ушу айымдарга айтып коет элем, бул абдан сонун эң керектүүлөрдөн ушу мен эң жаккандан ушу болду. Эффектти жакшы берет экен. Сыртқы келбетке кам көрүүдө бир гана спорт менен машыгып гана тим болбостон, туура тамактануу дагы кажет. Бүгүн бизге Асель эже өзүнүн таңкы тамагынын бирин көрсөтүп бермекчи. Асель эже, ушул таңкы тамакты ушинтип эринбей, дайыма эле ушинтип эринбей, ушинтип жасайсызбы, же болбосо жумушка шашып атканда мындай наар албай эле кеткен учурларыңыз да болобу? Албетте, эргесте баягы кичине жумушум эртерээк болуп калганда, эми азыр кичине баягы убакыт көбүрөөк болуп атпайбы, Морик эмеге байланыштуучу. Анан колдон келишинче эртең менен, бирок мен баягы кызыма да айтам, өзүмдүн студенттериме да айтам, үйдөн чыгып атканда албетте бир чыны чай болсо да ичип кетиш керек. Ашказанды ачка чыккан болбойт. Ашказан иштеп туруш керек да, стресс бербеш керек ашказанга. Бир кичине болсо дагы, бутерброд болсо да жеп алыш керек. Анан мен сен айтып кетпедиңби, туура тамактануу депчи. Чынында туура тамактаныш керек, туура баягы өзүң жактырган тамактарды. Бирок мен ушу диетадан ушунгө чейин качып келем да. Диетадан корком деп айтпайм, диетанын бир эффектүү бир нерсе көрө элекмин. Канча деген айымдардан болобу, мырзалардан болобу, өзүм деле бир жолу көргөм, андан бери эч эме көргөн жокмун. Бир гана нерсе убагында тамактануу, туура тамактануу, анан кийин конечно кечинде жатаарда уктардын алдында деген 5 бармак жеп алып, биз кыргыздар жакшы көрөбүз го, мындай эттүү тамактарды, камырды балтайтай бет туруп жеп алганда эмес, жатаардын алдында бир 2 саат мурун кичине баягы тамактанып алып туруп, анан кефир ичип алса болот. Ушундай негизгиси мен өзүмдү нан жебей атам, анан камыр жебей атам дешет го. Мен камырды да жейм, нанды да жейм, чучук, казгарды көрсөм жей берем. Анан бирок баягы лап этип көп жеп алыштар эмес, кичинеден жеп коем. Бирок мен ак нанды да жейм, кара нанды да жейм, чынында аз-аздан. Анан өзү негизгиси эртеменки Морики тамактанууда смузи аябай жакшы болот. Негизгиси эртеменкисин көбүнчө фрукты жеш керек. Фруктуну жатаарда жеген болбойт, бул таттуу да. Бунда сахар болот да фруктулардачы. Фрукты деген организмде деген кайсы маалда осваивается, түшкө чейин, 3-4гө чейин. Азыр мен болсо смузи жасап атам. Бул жерде мына өзүңүздөр көргөндөй бүт көкөмөлөр, анан негедир Морики эме бул мандарин да. Мандарин болсо бул деген адамга деген энергия берет да. Витамин бар да, ошон үчүн мен албетте кошом. Анан банан кошушат көбүчө. Бананды менин кызым жакшы көрөт, банан менен смузини жасаганды. Мен бананды ушундай жаман көрөм. Жакшы эле көрөйүн деп анан баягы кичинекей кезимде ошо Москвага барганда баарыбызга тиги кичинекей балдарга барганбыз. Анан баарыбызга бирден банан деметтен, анан баягы бул экзотика да. Ай деп анан тиги биринчи минтип карап туруп, анан жесем жебесем, анан эми деп туруп акырынан ачып туруп, анан баары жеп атышат, аябай жеп атышат. Анан мен акырын ачып туруп, анан жесем эле бир кызыктай, самым көбүргөндөй эле былжырап эле кетти. Ошондон жүрөгүм айланган.
барып эле акырын барып эле ошойдон тыштагам. Ошондон кийин банан жебей калгам. Анан азыр багы салып койсо кичине мындай ооз тийип койгом, бирок бананды мен тамакка да кошкум келбейт, сатып алып да жебейм. Бир гана кызыма сатып берем, анан коноктор келгенде бананды коюп коем ошойт. Азыр блендерге салабыз муну. Баарын аралаштырып. Айданочка, эми дагы мен алып берсең, алдыгы жерде бал турат. Балдын Булар ооба, сел деген экен, кыргыз деп. Отур, морики балда, монун ичинде болсо мына бул жазалганы. Могу балдан, могу ак бал. Аты Асель. Менин кызым быйыл окууну бүтүп келбеди, келип азыр ошо өзү мына бүт эмеси менен, штрих коду менен уруксат алынган бүт жанагы эмеден ошо ат башынын ак папакай балы. Бул да деген противоаллергенный эме, жана аллергетиктер коркой беришет го. Бал жеген болбойт, анан аллергия болуп кетем деп. Ошонун баары учиттеп атса, бул лабораториядан жасалып чыгат. Бул экспортко кетип атат. Мына биздин Кудай буюрса менин сыймыгым кызым. Ошол эле балга ар ким келсе дагы, аллергиясы бары келсе дагы деп туруп, могу жерге мына атайын имбирь, анан лимонду блендерде өткөрүп туруп, ушу бал менен эме кылгам. Асель деген менин атыман койду, кызыма рахмат. Кудай буюрса дүйнө жүзүнө тарап калабы деген ниетим бар. Мына ушундан да кошолуп, бул иммунитетти да көтөрөт да. Имбирь. Имбирь аябай мода болуп кетпедиби? Имбирь менен балдын аралашмасы экен. Лимон бар буякта. Лимон менен жасалат экен. Аралаштырып эле коебуз азыр. Блендерден өткөн да. Эми азыр сен ушу эки нерсени даамдат, Эки бокалды. Кадан ушуну алып берсең, экөөбүз азыр коелу. Коелу. Чайыбыз да кайнады. Экөөбүздө эртеменки Таңкы тамагыбыз. Таамдап көрөлү. Таамдап көрсөң, анан сен жакшы десең жакшы, жаман десең жаман анда. Аябай сонун болуп туруп. Чын эле. Дамы. Анан кийин Аселже дагы негизин көпчүлүк айымдар ошо пластикалык операцияга дагы көп мындай колдонушат да ошонун эмесин. Сиз дагы ушундай колдонгон учурларыңыз болду беле? Негизи эле ошол пластикалык операцияга оюңуз кандай? Билбейм, азырынча Кудай сактасын, ал жөнүндө ойлогон да жокмун, ойлогом да келбейт, анткени анын арты бар да. Канча деген случайлар болуп атат. Ошол эле Голливуддагы жылдыздар, ошол эле биздин Россиядагы канча деген ырчылардын баягы аягында турмуш эмне болуп бүткөнү, ошо пластикадан кийин эмне болуп бүткөнү ошону көрүп уккандан кийин коркуп калат экенсиң да. Азыр эми билбейм, балким бир 80-дерге жетсек, 90-дорго жетсек, мына бырыштарым түшүп баштаса, балким кийин тарттырышым мүмкүн. Тартып алачык, жашарайын депчи. Азырынча жок. Азырынча Кудай шүгүр, кандай деген азыр косметикаларга кандай деген ыкмалар бар. Мен азыр скульптурный массажга барып атам. Ошол эле уколдорду кылбаш үчүн, ошол эле гиалуронкаларды алардын кол менен эле кылса болот экен. Биз денебизди массаж кылдырып атабыз да, туурабы? Денени массаж кылып, денебиз менен заниматься этип, жаш болсун деп ар кандай эмелерди, ыкмаларды кылып атабыз. А көрсө бетке да кылыш керек экен да. Бет деле ошону каалайт экен. Скульптурныйга барып баштадым, кадимки моларым тартылып жакшы болуп баштады да. Анткени ар бир жаштын өзүнүн бир маңызы бар, өзүнүн бир изюминкасы бар, өзүнүн да бир минустары болот. А ошо минуска кете беришим керек дебеш керек экен. Надо заниматься бет менен да заниматься. Скульптурный массаж деген ушул эле кадимки эле денени массаж чыйратып, ондай көтөрөт экен. Ага көп барыш керек экен да. Жанагынтип кестирип же болсо анда ботокстерди оозуңду мындай, көзүңдү мындай алып, андай эле атайын корком. Тамагыңыздар таттуу болсун. Ар дайым ушундай жакшы күндөрдө жолугушуп жүрөлү. Мына аппак кардын эшикте ушундай жакшы бир жаратылышыбыз сонун ажайып болуп турган кезде экен. Дагы эле көрүшөлү. Сага ишиңе ийгилик. Жана ушу биздин Lady KG YouTube каналына чын жүрөгүмдөн чыгармачылык ийгилик кааламакчымын. Бар болуңуздар, 1 ай болду деп атасыңар ачылганыңарга. Мен канча жылдан бери өзүмдү чыгармачылыкта канча ырдап келген болсом, ошондон бери мен сиздер менен ар дайым
чогуу иштешип келем. Силерге ийгилик жана ушундай рубрикалар көбөйө берсин, жана көрөрмандар, угармандарыңыздар сиздерди сүйүп ар дайым күтсүн. Чоң рахмат Аселже. Ар бир эле айымга айта кетчү нерсе бул ден соолугуңузга жана соолугуңузга кам көрүңүз деп бүгүнкү биз берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү маегибиз ушу менен аягына жетти. Эмкиге чейин көрүшкөнчө сак саламатта эсен аман болуңуздар.